ачып туруп эле ичип коюп койбойсуң, жакпай калды. Өзгөчө кооз көрүнөт. Гигант байкоо дөңгөлөгү менен белгилүү. Биз ушинтип отуруп тартабыз. Тиги охранник болбой эле келатат. Ош шаарында өзүм да окудум. 18 жашымда келгенмин. Кухняда иштеп баштагам өзү. Эң кичинекей мен жалкоо адам боло турган болсо, жүрө берет бир жерден өспөйчү. Жөн эле күлүп койгондо элечи, кандай сон. Эмнени сүйсөң ошол жумушту кылган жакшы, ошон үчүн. Фотограф катары сен популярныйсың да. Бул эң дүйнөдөгү эң чоң колесо обозрения. Ушуну эстеткиле кичинекей бир комнатада жашады. Курскан күндөрдүн баарын айт. Айтсам да болот. Ал жердин менталитетин көрөм, адамдарын көрөм. Мен бир нерсе алгандан көрө азыр бир жака барып келмекмин да. Коз эң бийик этаждуу үйлөр. Here today. I'm a little tired, but please. Золотой кашыкча акча төлөйсүңөр, аны өзүң айдап кетип. Бүгүн биз Дубайдагы эң өзгөчө жана заманбап жасалма аралдардын бири болгон Blue Waters Исланд аралына келдик. Blue Waters деген аталыш англис тилинен которгондо көк суулар деген маанини билдирет. Бул арал Дубай маринасынын жанында жайгашып, материк менен Атайын көпүрө аркылуу туташтырылган. Бул жерге жөө дагы, унаа менен дагы оңой жетүүгө болот. Кечки убакта бул аймак өзгөчө кооз көрүнөт. Имараттардын жарыгы, деңиздин жээги жана заманбап архитектура биригип, укмуштай атмосфера жаратат. Blue Waters Исланд дүйнөгө биринчи кезекте Эйн Дубай аттуу гигант байкоо дөңгөлөгү менен белгилүү. Бул дүйнөдөгү эң чоң байкоо дөңгөлөгү болуп саналат. Анын бийиктиги болжол менен 250 метрге жетет. Дөңгөлөктүн эң жогорку чекитинен Дубай Марина, Жумейра Бич, Пальм Жумейрасы, Бурч Аль Арабты жана шаардагы эң кооз көрүнүштөрдү бир убакта көрүүгө болот. Бул менин Дубайдагы акыркы күндөрүм. Дубайда 2 жыл иштеп, анан үйгө кетем деп жаткан кезим. Салам достор. Бүгүн биз ушинтип отуруп тартабыз. Кини Blue Waters'ка келгенбиз. Ушул база жакшы көргөн арал. Азыр бизде ар кайсы жерде охранниктер карап жүрөт. Бизде колубузда камераны көрүп алып, микрофонго да уруксат бербейт экен, ошол үчүн бири-бирибизди карабай ушундай отуруп тартабыз азыр. Болбосо көптөн бери көрүшө элекпиз. 2 жыл мурун таанышканбыз. Мен Дубайга келерде, ошо берки видеодо айткандай, тааныштарым жок болчу, эч ким. Анан кийин группадан эле мынтип листайт этип карап эле, анан кийин базанын эмесине, профилине кирип, мен сага суроолорду берсем болобу десем, ооба, конечно, болот. Жашай турган жер канча сом, баардыгын сурагам да, анын баардыгына жооп берген. Аягында база мен эле үйүмө келип жашай бер деп өзүнүн үйүнө алып келип алган, же болбосо мени билбейт, даже көрө элек. Адресин берип, анан аэропорттон үйүнө барып, экөөбүз мындай жаңы жолукканда эле сразу жакшылашып кеткенбиз. Өзүнүн выходнойунда чарчап атса да эшикке чыгып мага Дубайды көрсөтүп, никогда не забуду база ошол күндөрдү. Учурдан пайдаланып, Алинежеге да рахмат айтып кетели. Алинежеге отдельно рахмат. Тиги охранник болбой эле келатат база азыр бизге айтат окшойт. Алды главный микрофонду көрсөтпө. Көрүнүп атабы эле микрофон. Көрүнбөй эле турат. How are you, brother? We are just taking. Yeah, this professional camera. No, we are not using this one. Only for photos, it's okay. Yeah, Okay. only for Not photos. using any microphone. No. This is for Instagram. Yeah. Yes, it's okay. But not using microphone. Okay, yes, thank you. Наке айтып кетти, микрофон колдонбой болот деп. Микрофонду катып алып отурабыз. Эмнеге уруксат беришпейт, ошол үчүнчү ушундай жакшы сонун жерлерден тарта албай калып атабыз да видео. Бул жакта өзү жана Дубай самый коопсуз шаар деп айтылат го. Ошон үчүн дагы адамдардын тынчтыгын бул жакта баалашат да, ошон үчүн. Өзүң жөнүндө тааныштырып кетсең, база кайсы Салам жакта достор. төрөлдүң, балалыгың кандай өттү?
Мен Кыргызстандын Ош шаарынын Ош облусунун Карагулжа районунан болом. Карагулжанын Торойчу деген айылынан. Ал жакта дагы окудум. Андан соң Тайнем колуна келдим. Тайнем колунан көп Тайнем кызым десем да болот. Ош шаарында өзүм да окудум. Фхат деген айыл округ болуп калат. Ошол жерде окудум. Оштун киреберишиде окудум. Андан соң колледжде окудум. Юридический факультет. Андан соң дагы көп жерлерге барып, анан Дубайга келип калдык. Ошондо Дубайга кайсыл жыл келдиң? 2023 келдим. 8 мартка бир күн калдым. 7 мартта очуп келгенбиз. 3 жыл болуптур, ошондо. Ооба, 3 жыл болуп калды. А Дубайга чейин кайсыл Дубайга мамлекеттерде жүрдүң дагы? Мен Москва шаарында жүрдүм, бардык эле кыргыздар жөн. Мен дагы Москвада Кыргыздар жүрүп окшоп. анан келдим. Ал жерде дагы иштедик. Канча жыл иштедиң Москвада? Москвада 5 жылга жакын иштедим. Эми так айта албайм. Азыр мен 26 жашта болсом, 18 жашымда келгем. Кухняда иштеп баштагам өзүчө. Ал кухняда эң кичинекей мен болчумун, бардыгы эркелетип, козулуп. Классно. Ошол 18 жашыңда мен деле ошондо Да. мен дагы 19 жашымда кетип Москвага до сих пор чет өлкөдө жүрөбүз. Эми буюрса мен кетип атам Кыргызстанга. Мен абдан кубанычтамын. Бардык эле кыргыз өзүнүн өлкөсүнө барып жашаганга эмне жетсин. Кыргызстанда болуп буюрса жакшы өнүгүп кетсе, жаштар ушинтип салам кошсо, Ооба. буюрса бардык эле жаштар Кыргызстанга барып жашагысы келет. База Москвада жашадың 5 жыл, биякта 3 жыл. Ошондо кайсыл жак сага көбүрөөк жакты? Мага Москва жакпы же көбүрөөк Дубай? Москванын погодасы жагат. Аба ырайы аябай сонунда. Мгм. Мен салкын жакшы көрөм. Мгм. Өтө ысыкты деле жакшы көрөм, бирок бул жакта териң чыккыча. Мына азыр отурабыз го 40 градус. Ооба. Чачымды жасап чыккам мынакей. Болбой калды. Москванын дагы бул жак менен эки жакты салыштырсак, Москвада иш убактысы 12 саат жана 14 саатта иштеп калса болот да. Ал жакта эми адам жок болсо калтырып калчу да. А бул жакта 9 саат, 1 саат перерывга кетет. Андан соң эми 8 саат деп эсептесе болот да. Ошонусу жагат. Бул жакта деңиз жаныңдабы? Ооба. Ошонусу да жагат, аябай. Ар дайым күн тийип турат, ооба. ошол деле. Бул жакта адамдарга условия аябай жакшы да. Эми эс алганычы. Сизгечи өзүңүзгө эмне жакты? Мен көп нерсени салыштырып. Конечно, аба ырайы жакты. Эми жайында эле аябай ысык болуп кетпесе, бул жак сонун экен да. Мисалы кышында сонун погода, сен айткандай деңиз жаныбызда, каалаган убагыбызда барып сууга түшөсүң. Сонун да иши. Просто азыр эле 40 градус болгон үчүн мага Дубай аябай жакты. Көп возможностьтер көп. Ооба, бул жактан өнүксөң жакшы да, адамдардын өзүн өзү өнүктүрүүсү жакшы болот. Бирок ага да талыкпай эмгектениш керек. Эси жалкоо адам боло турган болсо, жүрө берет, бир жерден өспөйчү. Өзүн өзүн издеш керек. Дубайда эмне менен алексиң, эмне жумуш кыласың, ошол жөнүндө айтып берсең. Дегенде кухняда иштедим. Андан соң кухнядан чыгып бир жыл ал жерде бир жыл иштедим. Бир жылдан ашыгыраак junior waiter болдум. Junior waiterден ал жактан опыт алдым. Жакшы. Менин мектебим ошо азыр Districate Bloom рестораны болот. Азыр башка ресторанда хостес болуп иштеп атам. Чалышып атам. Хостес болгондо эмне жумуш кыласың? Хостес болгондо коноктор келет ресторанга. Аларды жакшы тосуп алабыз, жакшы манайда. Ал жакшы манай, гостьлердин да жакшы манай бизден зависит этет. Ооба. Ошон үчүн аларга столдорун көрсөтүп беребиз, резервация алабыз, көп эле нерсени кылабыз. Майда чыдасын айтсам. Ошол клиенттердин арасынан мындай
жини келип ушундай случайлар болобу? Мындай сага характерин көрсөткөн же андайлар? Ооба, ар кыл адамдар бар. Кирип эле биз монтип эме хостестесте турабыз да, турсак адамдар жөн эле бизге келбей өтүп кете беришет, анын артынан жүгүргөнгө туура келет. Андан соң жана дагы башка настроениясы жок адамдар келет, маанайы чөгүп, алардын маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз, бирок көтөрүлбөсө столуна барып унчукпай отургузуп коебуз. Анан аябай эле мындай веселыйлар келет да, көңүлдүү адамдар. Аларды сүйөбүз биз. Көбүнчөсү позитивный бирок, Көбүнчөсү позитивный. Аларды биз ошондой адамдар келсе, мындай веселыйлар келсе, анын энергиясы да бизди тартып турат да. Биз көңүлүбүз да жакшы болот. Ал конокду жакшы кабыл алабыз. Биздин настроениябыз чөкпөйт, көтөрүлөт. Биз өзүбүздү жакшы жумушубузду аткартабыз деп сүйүнүп калабыз. Негизи элечи ушундай жаркылдап турган адамдар кайсыл жерде болбосун, өзүнүн эле энергиясын эмес, башка бирөөнүн да көңүлүн ачат. Жөн эле күлүп койгондо элечи, кандай сон мен деле ошо клиенттер менен иштеп жүрүп билесиң да, алыстан келатканда эле бул клиенттин настроениясы жакшы экен, бул клиенттин настроениясы жаман экен депчи. Анан бизде жымны отуруп алып эме эксперт боло беребиз да, эми ал жерде туруп алыпчы, анан адамдар кандай адам келип атканын, эми өз адамдардын өзүн билбейбиз го, бирок сыртынан каралып бул мындай адам дейбиз да. Баалай беребиз эми отуруп алып өзүбүзчө. Анан кийин көбүнчө бирок жумушуң ишөө сен фотографсың. Бул жерде камерасы турат, просто уруксат бербей атат, бизге эч ким тартканбачы камерага. Ооба. Анан бул жумушуң, кайсыл жумушуң сага көбүрөөк чагат? Бул камера сенин хоббиң, мен билишимче. Ооба, мен учурунда хобби болчу. Азыр профессионалдуу ошо фотограф болгонго аракет кылып атам. Профессионалдуу эле фотографсың уже. Ошо Сон тартасың. өзүм Инстаграмда бар мен көлжекте деп айткандамда. биринчи келгенде көлүнчегинен аябай татына кайгызган, харизматичная деп. Анда ещё опытың жок болчу да база, ошондо эле сен сонун сүрөттөр жасагаnsың. Анда опытым жок болчу, ещё камерам да жакшы эмес. Азыр буюрса жакшы камера алам го деп. Негизи Кыргызстанда фотографтар бар, бирок өтө көп эмес го, мисалы Дубайдагыдай. Анан кийин сен деле бияктан опыт алып барсаң, буюрса аябай жакшы фотограф болосуң. Буюрса. Эми кайсынысы жагат дегенде өзү жумушуң, хоббиң да. Эмнени сүйсөң, ошол жумушту кылган жакшы. Ошон үчүн азыр көбүрөөк акча тапканга азыр мен хостес иштеп атам. Хостес жумушундачы. Азыр ошол жактан буюрса бардыгы жакшы болуп кетсе, өзүмдүн хоббим боюнча иштейм, өзүм жакшы көргөн сүрөтчү. Бош убактыңда бирок баары бир ошо мисалы сага сүрөткө заказ келсе, сүрөт тарта бересиң, бош күндөрүңдө. Мисалы көбүрөөк кайсыл жактан заказ чыгат сага? Мурдагы жылы өзү жана яхталардан чыгып аткан. Ал жерде көбүнчө парти деп коет. Парти кыргызчамы? Вечеринкаларбы? Вечеринка орусча. Кыска эме Мейли мен. Тойдо коюз. Кыска тойду. Ушундай эле болуп болуш керек, билбейм да кандай айтылат. Билбейм. Туулган күн чыгып. Ошо туулган күнүнүн урматына эми көбүнчө жанагындай колун сурап менин учурум болду. Бир индиялык 2 жаш экен. Анан колдун сурады кызын. Карте менен сурады. Гүл аябай эле чоң букет. Аябай коз кылып берди. Ошол жерде күндүн батышында күн сонун болуп чекчегип эле турду. Биз бул жакта эми көбүнчө англис тили, орус тили, кыргыз тили, азыр мен иштеп аткан жерим турецкий ресторан. Ал жерден тилдерим аралашып азыр ошо бир тилди жакшы. Түркчөдө сүйлөп атасың беле азыр? Классно. Азыр түркчөм 60% жакшы болуп калды. Ошондуктан биз эми ушинтип
кыргызча билбей же орусча билбей бир тилде жакшы сүйлөбөсөң Биз өткөндөчү, өткөндө акыркы эмеде видеодо ошондо Инабат экөөбүз аябай орусча сүйлөп, кыргызча сүйлөп ушинтип тартканбыз да. Анан бизде көп хейт болду да, эме деп. Орусча сүйлөбөй же кыргызча сүйлөбөй депчи. Анан бир кыз жазыптыр да, ошо чет мамлекетте жүргөн адамдар ошентип же кыргызча сүйлөбөй же орусча сүйлөбөй депчи. Бирок чын эле ошондой болуп калат экен. Мисалы мен деле жумушумдан только орусча сүйлөйм. Бүт коллегаларым баары орустар да, орустар. Кыргыздардан бир 2-3 кыз бар, алар дагы орусча сүйлөшөт. Анан клиенттер менен англисче сүйлөсүң иши кылып. Үйдөгүлөр менен кыргызча сүйлөшөм. Жана кыргыздар өзү көчмөн калк дейт го. Кайсыл жерге барса ошол жерге сиңип кетет депчи эми. Жана эми айтсам эле калат около. Жана судай сиңип кетип бир жериңе барганда дейт. Ошондой эле болот окшойт. Эмичи атайын эле мындай жасап, атайын орусча сүйлөп кетип, андай эмес. Бул автоматтык түрдө келе берет мындай. Эми бир сөздү кыргызча сөздү унутуп калсаң, орусча сөз келет, орусча сөздү унутуп калсаң, англисче кошулуп кетиши мүмкүн да. Кээде мен кыргызча сүйлөп таштайм, даже англисче сүйлөп баратчы. Ооба, жана иштеги досторум бар да. Алар менен сүйлөшүп эле орусча кошуп кетем да, анан кийин түшүнбөй калып, ха дегенде анан өзүңө осознание келип, эми осознание деген эмне эле кыргызча? Синтип эле сурай бер, мен уят кылып эле кетсем мен булар. Такыр эле хейт болсун. Сеничи негизи эле көп адамдар билет да. Мен мисалы кайсы кыргыздар менен сүйлөшүп калбайын, ошентип подружкам менен жашагам деп, анан атигин база сен, мен базаны билем дейт баары элечи. Сени билбеген адам жок деп ойлойчу. Фотограф катары сен популярныйсың да. Өтө популярдуу кылбай эле кой. Кыргызстандагылар келип эле мага эме сунуштар түшүп эле болуп кетпейби да? Болуп эле кетти. Эми бирок бир жагы да коркунучтуу, мындай менде көбүнчө өзүм жемей адатым бар да. Мындай эгер бир нерсени толук жакшы билбесең, жана эмне деп коет эле? Мисалы сен азыр сон тартасың да сүрөткөчү, анан мен дагы профессиональный болушум керек деппи? Сен дагы ошол нерсе жаман чын элечи, туура айтасың. Мен деле мисалы видеолордо аны азыр тартып атпайбызбы? Мен анан отуруп карап минтем да, бул жерим мындай экен, тигил жерим тигиндей экен деп бир нерсени табам. Бирок айтып коем да, кайра мейли депчи. Ошентип өзүңдү өнүктүрүш керек экен, а то каждый раз да токто кыргызча айтайын. Ар бир видеодо эмес, а то ар бир нерсени ошентип берсең, мындай минус издей берсең болбойт экен, өспөйт экенсиң да, ошон үчүн. Сен сон фотографсың базам. Рахмат чоң, сиз дагы. Сиз мен жана Лоурга барганда аябай жакшы сүрөттөр тартып бергенсиз го, билесизби? Эми мен фотограф эмесмин да, мен деген мындай видеограф, контент жараткан адаммын, бирок сүрөткө тарткым, илхом келип кетет мен делечи кээде ушундай. Бирок бир продюсерлик аябай сизге жарашат да. Бир нерселерди ойлоп таап. Мен YouTube продюсер болдум. Мен деген экзамен бүттүм. Кече мурдагы экзаменден өттүм. Молодец. Биз могул жерден түшүп кетейин деп атабыз. Мындай бир ташта эле отурабыз. Бул дүйнөдөгү эң чоң колесо обозрения. Ушунун жанынан жакшы кылып тарта ал дегенбиз. Айын мону көрсөтүп калбайлы. Эмге. Мен көрүп калды. Ошол колесо обозрениянын жанынан тарталык десек, ал жактан уруксат бербейт, анан бул жакта кичине охранниктер азыраак болгон үчүн. Эми азыр кечкисин күйөт ошол жактан мындай, мен сени тартам, сен мени тартасың. Кечки коздукту көтөргүлө достор да. Нура эженин подписчиктери да. Нура эже менден жаш көрүнөт да, карасаңар. Анан биринчи келгенде эле Нура дечи деп ол дечи да. Мен билбеймби, адамдарды биринчи сизди алгандан кийин сен дегенге туура келбей калат, мындай оозум барбайт да. Анан урушуп кеткенде эле сен деп калат. Экөөбүз чогуу жашадык да. Экөөбүз элестеткиле, кичинекей бир комнатада жашадык да. Ооба. Билбейм да, аябай эле кичинекей иши болчу. Анан кийин ошол кичинекей комнатаны эле экиге бөлүп койгон, мындай тепкич менен чыгасың, үстүнө жатасың, жаткандай эле жер бар.
астында база жатат, үстүндө мен жатам. Туаңыңызды куттаган видео бар, ошону бир көрсөткө турсаңыз. Ошол жерде экөөбүз кичинекей эле комната аздырчы, мисалы достор, силердин үйүңөр болсо бир кладовкаңар бар болуш керек да. Ошондой эле жерде жашадык. Ваннаны эле эки этажда. Ооба, ванна бар го, ошондой эле да. Анан кийин зато аябай бактылуу күндөр өттү. Баазы экөөбүз дегенде выходнойлордо үйдө отурчу эмеспиз. Обязательно сонун жерлерге чыгып, сүрөттөр тартып, анан үйгө келип алып сүйлөшпөй, кечки контенттерди көрүп отурчубуз. Бирок эмес, менин оюм жакпай калса эси сүйлөбөй койчусуз го дабай. Урушкан күндөрдүн баарын айтайм. Айтсам да болот. Бирок ошонус менен кызыкталган да. YouTube'га дагы айтайм. Арзан. Мынакей достор, максимально жанына келдик. Баазы экөөбүз ойлоп атабыз да, азыр ичине кирсекпи, кирбесекпи деп, анткени кеч да кирип калды, баазы болбой атат, кирели деп. Сени раздавайда мындай. Ладно, сурап көрөлү, билетти, бул жагынан бул. Бул колесо обозрения иштебей экен, к сожалению, азыр деген марттан бери жабык болуп атыптыр. Blue Waters'tan ушундай көрүнүш болот Маринага. Абдан кооз. Баазы экөөбүз жана чогуу жашадык деп айтып аттык эле, ошол үйдөрдү бар. Тайгер деген жакта чогуу жашаганбыз баазы экөөбүз. Биз баазы экөөбүз ушундай кафеге келдик, жана тигил жерде турган островдо жүргөнбүз. Ал жерден бизге уруксат бербей койду эч ким микрофон менен тартканга. Азыр ушул жерде спокойно отуруп азыр сүйлөшөбүз. Анан силерди Зузунун менюсу менен тааныштырабыз. Бул турецкий кафе дедиң, базы? Лебанан и турецкий. Либанский и турецкий. Комбо ресторан. Алар брекфаст, завтрак, таңкы тамак деп коебуз, кыргызча. Биз муну заказ бердик. Коет менен кавурма. Кыргызча. Aslında cennet emirken. Классно. Асятапка. Мынакей биздин chicken менен lamb келди. Evet, bu tavuk etinden, bu koy etinden. Az biz bunu karmayız, ne? Monday şipsi kılavuz, onda kıldı. О, прикольно. Kremper gerek mi? Meyli. Birinci onu alalım. Ага. Şipsi katar işte tas. İçine katalım. Hadi ben chicken. Дубайдын 40 градус ысыгына көнүп калдыңбы? Göndük. 3 yılda göndük. Бирок эми жаг баштады. Ысыкта жатып, күн ысыкта деңиздин боюнда. Дубайда бир күнүң кандай өтөт? Мисалы, жумуш күнүң, анан кийин бош күн. Өзү бир выходной күн, биз өзү 6 күн иштеп, бир күн выходнойго кетет. Бир күн выходнойумда ар кандай болот да. Бир күн кааласаң деңизге кетип калам, сүзгөнү. Ал жерде күнгө какталып жаткан жакшы көрөм. Кааласам ошол жерде музыка угам, уктайм. Андан кийин күнгө күй алып кыйналам. Ошо. Андан соң иногда тамактарды жасап үйдө завтрак кылам. Кайсы тамактар жасайсың? Кыргыз тамактарын жасайсыңбы? Кыргыз тамактарды жасайм. Магазинден эт алып алып, союз алып алып, анан пловтар жасайбыз. Үйдө дагы кошуналыктарым бар, ошолор менен бирге чогуу жасайбыз. Алар да Түркменистандан, Кыргызстанга жакын жатат. Пловду жакшы көрүшөт. Пловду мен жардам берем, алар басышат. Баскан эле, бизде да басам. Пловду? Ооба, мен деле басам. Башында шуале болуп калышы. Мен да өзүм повар болуп иштегем Москвадачы. Ошону анан өзбечка үйрөткөн, ошондой жакшы запам.
эртең турдум, залга бардым. Залга чейин бир банан жеп, андан соң өзүм ар кандай машыгууларды кылдым. Күч машыгуулары, йога, аралаш. Азыр эми турникке тартылмай боюнча иштеп атам. 2 жолу зарга көрүп атабыз кандай күндүк планымды өзү күндө создавать этпейм. Бирок ар күнү ошону түзгөнгө аракет кылам да. Bir gün inakda fotograf gerek deb çakırıp kalışat, ошолорго барам. Андан соң адан чыгып алып Дубайдын көчөлөрүн айланам, сейлдейм, фотограф, уличный фотосессия кылган жакшы көрөм. Сени кайсыл Instagram аркылуу табышабы? Instagram аркылуу бир-эки эле адамдар табышты. Бирок азыркы учурда көп деп айта албайм. Бирок буюрса болот деп ошондой. Бирок ошо яхта менен билем, ошол менен бир условияң бар болчу, ошо барып алар чакырып турчу го сени тарткан. Сен хостес болуп иштейсиң, кээде фотограф болуп иштейсиң, анан тренировкада кыласың. Кандай баарына жетиш эле, кээде мына чарчап кетип калгың келип ушундайлар болобу? Кээде бирок залдан чарчабайм. Залда уже 3 айдан бери тынбай барган үчүн уже бул зависимость болуп калды, көнүп калды окшойт. Көнүк болуп калды. Эси барбай калсам да баргым келип, эми барып ор нерсени көтөрбөсөм дагы жүк басып, жеңилдеп, физзарядка кылып, ошолор уже көнүш болуп калды. Көп машыккан үчүн эмең энергияң жакшы баардыгына жетишип атат да, жумушуңа дагы же болбосо. Мен жумушта бар курт дешет. Курт? Ордуңда турбайсың. Сен азыр айттың тамакты жакшы жейкенсиң, туура. Ошо туура жегенге аракет кылам. Аял кишиге эң маанилүү нерсе да, мисалы гормондорубуз жакшы болуп турат. Siz үйрөткөнсүз го. Биринчи келип эле Дубайдан, Кыргызстандан келгениңизде эле уже завтрак жасап берген да мага. Шампиньондор, козу-карындарды кошуп, аларды жеп алып деп. Ошондо мен ошол убакта туура тамактанбай элем да, өзүмө жакшы карабайт элем. Бирок ошо сиз менен чогуу жашап калдык го. Ошондо аябай эми дем күч бергенсиз да. Ошондон дагы базамон кыл, тур көтөрдү. Давай сүрөт тарт деп эле мотивация берсиңиз, ошо мотивация берген адамдардын бири болдуңуз. Айтпасам да азыр айтып атам да. Сиз нутрициологияны да окугансыз туурабы? Ооба. Ошо бизде кыргызда эмне жакшы? Биз эт жейбиз го, эт шорпо. Бул самый чистый коллаген да. Азыр мисалы орустар, башка мамлекеттегилер коллаген ичишет го. Алар шорпо, андан көрө жана шорпону морозилкага салып коюп, ошону бир стакандан ичсе, ошол чисто натуральный коллаген болот. Эми көрчүлөргө айтып кетейли. Жаштыгынын сыры эми. Мадам көчтөн эле. Эгер бир жерде жашагыңыз келсе, кайсы мамлекетте жашагыңыз келет? Дубайдан кетиш керек болсо, кайсы мамлекетке барып жашагың келет дагы? Дагы мен Швейцарияга баргым келип атат. Ал жердин Кыргызстан менен салыштырганда экөө бир деп айтышат го. Бирок коздугу, бирок Кыргызстанга жетпейт айтып кетейин. Бирок навсегда жашап калгым келбейт ал жерде, бирок барып көргүм келип атат ал жерде. Если менин бир тилегим бар. Самый лучший мечта это моя Антарктида. Аларды анын баруунун жолуна бардыкча карап чыктым да. Мен ал жакка барып пингвиндерди жанагы живой көрүп тарткым келип атат. Буюрса. Эмеге баргам го Абу-Дабиде, ошондагы YouTube каналга киргизгем. Пингвиндердин жанында жүрөсүң, сонунда өзүнчө эле суук ичичи сонун. Мен айсбергди көргүм келип атат. Version айсберг деп коет го. Ошондо. Буюрса. Если ошону мечтай деп атсаңыз, значит, кыргыздар туура айтканбы, жаштын тилеген берет. Сиздин кайсы мамлекетке баргыңыз келип атат сиз өзүңүз? Мен азыр буюрса Шри-Ланкага барам. Бул видео мен барып келгенден кийин чыгарткалаш керек да. Мейли, күтөбүз. Эмне үчүн саякатташ керек адам баласы? Адам баласы мен үчүн саякат бул адам бир жерди көргөндө өсөсүң да, ал адамдардын эмне жөнүндө ойлонуп атканын эки жакты салыштырасың, булар мындай жашаптыр дейсиң.
көргөндө уже мээңде жана нейрондар бар го. Азыр эле көп эле адамдар ошо нейрондар менен сүрөттөр тартышат го. Бүгүн бир адам айтты. Бүгүн жумушка ушул жол менен кетип атсаң, башка жол менен кет. Сенин нейрондор мээң башкача кабыл алып, ошо өсөт, ошону деди да. Азыр мен дагы башка мамлекетке барсам, ал жердин менталитетин көрөм, адамдарын көрөм, тамак ашын, культура деп коет. Ошолорду көрөм. Может, оюм да башка жака өзгөрөт. Адамдар ушундай турбайбы деп. Жакшы нерсе алам. Эми баары бир кыргызбыз да, бизде оокат алыш керек, лучше муну кылып койсоң болмок деген. Андан көрө саякаттаган. Биз азыр байлык деп, биз азыр мен бир нерсе алгандан көрө азыр бир жака барып келмекмин да. Ал жакты эмоция келтире турган нерселер эсиңде калат го. Ооба, сен туура айттың. Башка адамдардын тамагын деле даамдап көргөн, башка адамдарды карап, мисалы даже кызыктуу го алардын кийими, анан кандай мындай реакцияларын карап, сон саякатташ керек. Өзү башка жакты көргөндөн кийин уже салыштырып баштайсың да. Адамдар кандай аракет кылат, кандай сүйлөйт. Мисалы жапондор, эми барбадым, бирок адамдар келет да ресторандарга. Келгенде салыштырып, аябай кичипейил болушат, аябай эле башын чайкап мондай турушат. Кийин мага эмеси дагы жагат да. Бул жактан мен аларды тийип алсам дагы же бирден болсо да кечирим сурашат го. Мен күнөөлүүмүн, бирок ал сурайт да менден кечиримчи. Мен дагы кечирим сурайм, анан бирибизге күлүп коюп, бир жылуулук мамиле да, бир сонунчу. Бул жакка биринчи келгенде мен эмнени байкадым айтайынбы? Бул жакта адамдар аябай жөнөкөй экен. Урушайын деп бизде бир сөйлөсөң эле урушуп баштайбыз го. Ошого ответ бериш керек, кайтарыш керек, жок кайтарыш керек деп эле тура алабыз го. Жарандары аябай кичипейил болушабы же урушканды билишпейби? Бир нерсе мен столго өзүм уруп алсам же бир кокустатып алсам, алар кечирим сураса мен өзүмү башкача сезем да, мындай ыңгайсыз сезем. Мен өзүм уруп алсам, булар эмне кечирим сурады деп айтам да, мен өзүм уруп алдым. Эмне сен мага кечирим атасың дейм да. Оюң өзгөрөт экен, мен деле азыр эч ким менен урушкум келбейт, мындай аябай сен күнөөлүү же ал күнөөлүү болуп атса деле мындай ошого макул деп эле иши кылып эле ошол жерден кетип калыш керек деп ушундай. Бул жакта ушинтип оюнзактар ойносо болот. Ооба. Бирок эч утпадым деп коем. Колесо көрүнөт. Ушул жак менен видео менен сон тартсаңар болот, сүрөттөрдү. Телефонго да жакшы чыгат, камерада эле эмес. Бул жакта да закат күн батышта келсеңер, аябай сонун чыгат. Бирок мен биринчи келгенде кефир таппай, лабанды Ачпы? ичирейин. Сусап кеттим да. Кандай ичип көрөйлү? База өкөстүн контентисин надеюсь поймут. Биздин контент. Мындай төлөй элекпиз. Ачып туруп эле ичип коюп койбойсуң, жакпай калды деп. Ты серьезно жөнөмү? Дубайга келип ушинтип кете берсеңер болот. Мына күндүн аягы сонуна келип жатат. Бул жер Марина менен Жибердин ортосундагы көпүрө. Бул жерден мондай эмардын салган үйлөрүн көрсөңөр болот. Коз, эң бийик этаждуу үйлөр. Бул жерде ушундай өтсөңөр кольцо обозрения дагы көрүнөт. Бла деген кафе бар. Бич. Жөн койсоң ошон. Элем го. Бич деген. Токто азыр өкөс метрого чөз да. Бул жерде Кыргызстандын пловун жесеңер болот, бул жерде. Бул жерде бар, мына газан плов деп жазып койгон. Ушул жерде иногда келип жесеңер. Кыргызстанда желеги туруп атпы? Ооба. Бул трамвай.
Kamerası mощный ekan ha. Mikrofon barken unutib qolyapsiz. Оказывается, если что, контент снимать это достаточно, да? Ancetim çok esti. Great to see you too. I'm just enjoying the beautiful Dubai Marina and Wow. spreading some. You are so cute. Tamam. It's so wonderful to see so many of you here today. I'm a little tired, but please follow me on Instagram. Okay. I'll be right here. Which your Instagram? Which? My Instagram is Amir_Vbon. Bulgar. TMCC Metro Station. Bulcak'ta 3 zona var. Ha? Золотой кабин. И обычный и аялдардын кабинасы бар. Золотойго ашыкчараак акча төлөйсүңөр, анан ал жакта свободно кондиционер жакшы иштейт, креслосу башкача. Анан бул жак обычный эле, жөнөкөй эле. Бирок мындай жакшы го аяктар. Бирок аябай тыгын, жакшы, бирок аябай тыгын. Өзүң айдап кетип المحطة القادمة Кандай هي болсо? شوبة العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ